Нариман Түлеев, барыңарды парламентке колуңардан жетелеп шопур алып келген. Нариман Түлеев бийликтегилерге кайрылуу жасады. Мен партияларга баа берүүдөн алыс болчумун, бирок чимкирик чакырылышынын депутаттары өлкөгө башаламандыкты жараткандарын айтышым керек. Барыңарды колуңардан жетелеп парламентке шопур алып келген. Силер көп жылдар бою эл үчүн эч нерсе кылбай отурдуңар. Элдин пикирине түкүрдүңөр жана бир эмес бир нече жолу тынчтык митингинин себеби болуп отурасыңар. Мына кайрадан бийликке келдиңер. Эл буга чыдай алган жок. Бирок боорукерлиги менен силердин үйүңөрдү издеп, бириңерди дагы куугунтук калган жок. Силер жөн гана үйүңөрдө башыңарды көтөрбөй отуруп турганыңар оң. Биримдик мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан сураныч жөн гана үйүңөрдө тынч отургула, элди кагылыштырбагыла, элди дүрбөлөңгө салганды токтоткула дейт ал. Нурик Туйгунов. Башкалар сүйлөсө да Атамбаевдин тарапташтары Кадыр Темирланды мыйзамсыз камады деп ооз ачпагылачы. Ушул эки бала Садыр Жапаровдун уулдары мыйзамсыз камалбак турсун, ур тепкиге калганда көзүңөр көрбеле. Же Атамбаевдин мыйзамына туура келе береби? Силер ошол эки жигиттин таяк жебей отурганына шүгүр дегиле. Ананда жаштар келсин деп алып баруучу ырчы жана башкалар колдоп кубаттап жатсаңар, мурун кайделеңер. Садыр Жапаровдун балдары себепсиз сабалып камалганда, ошондо колдобойт белеңер. Жаштар келсин андай тигиндей деп жазат. Мадумаров чындыктын символу. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бүгүн элиңиз чындыкты, адилеттүүлүктү эмес, үнү бийик чыккан күчтөргө ооп кетти. Шордуу эл экенбиз. Элим деп кара чачыңыз агарды. Сизди баалай албадык. Оома күн карама туруксуз элиңизде кечириңиз. Алла таалам пейилге жараша падыша берет. Жаш кезиңизден элим деп каарыдыңыз. Азыркы кырдаалда сиз чыныгы ыймандуу, мекен үчүн күйгөн чыныгы элдик адам экендигиңизди дагы бир ирет далилдедиңиз. Кресло бийликте элдин келечегине кайдыгер мамиле кылбадыңыз. Башкалар кресло талашып эки тарап болуп кырылып жатат. Бир сиз башка эч бир лидер элди ойлогон жок деп эсептейм. Баары кызматка болгон күчүн жумшашып, элди курал катары бир элди экиге бөлүп кагыштырып жатат. Сиз эч кайсы жакка кошулбаганыңыз туура деп эсептеймин. Бир күн эмес, бир күн элиңиз түшүнөр, бирок ал күнү кеч болуп калабы деп корком. Мейли, бирок тарых бетинде Аллахтын астында ак таза бойдон каласыз. Сизди Аллахым душмандын өзүнөн, атаандаштын көзүнөн сактасын. Сиз кыргыз элине керек инсансыз. Ден соолукта болуңуз. Мен сиз менен чындык тараптамын. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич ушундай таза инсандык үчүн артында өсүп келе жатам. Туура таза жашоонун жолу татаал болот. Ушул жолду тандагандар эки дүйнө бактылуу болот. Иншаллах деп жазат жаш активист Жумагазы Токтоматов. Жириновский. Кыргызстан эң жакыр өлкө. Менин ал жакта туугандарым, Бишкекте жерим да бар. Орусиялык саясатчы жана мамлекеттик думанын депутаты Владимир Жириновский Комсомольская правда радиосуна берген маегинде Кыргызстандагы окуялар жөнүндө комментарий берди. Ал өз сөзүндө өлкөдө болуп жаткан акыркы окуяларга таң калуу менен карап, кыргыздар тактыга келген президенттерин жек көрөрүн айткан. Кыргыздар өз президенттерин жек көрүшөт. Алар ушуну менен 5-чи президентти айдап жатышат. Аскар Акаев кайда? Ал Москвада жашынып жатат. Курманбек Бакиев кайда? Белоруссияда жашырынып жүрөт. Алмазбек Атамбаев кайда? Түрмөдө жатат. Сооронбай Жээнбеков кайда? Ал дагы качып кетүү аракетин көрүүдө. Бул эмне демократиябы? Көп партиялуу тоскоолдук 4%, аларда 7%дык чек бар болчу. Азыр ошол 7%дык өтүүчү чек кайда? Мындай дүйнөнүн эч бир жеринде болгон эмес, болбойт дагы. Болуп жаткандардын бардыгын Бишкектеги эле узурпаторлор, диктаторлор ойлоп тапкан. Израилда 1% босого чекти камсыздаган партиянын өкүлдөрү азыр парламентте отурат. Кыргызстан Борбор Азиядагы эң жакыр өлкө. Мен ал жакта туугандарым, Бишкекте жерим да бар. Өлкө жакыр болгондуктан өзүмө тиешелүү жерди сата албай жатам. Бизге ал жер мураска Совет бийлигинин тушунда берилген. Азыр ал жерде үйлөр бар. Бишкектин борборуна айланды. Мен өзүм ал жактанмын. Алматыга жакын жерде 150 чакырым Душанбеде менин туугандарымды 90-жылдары кууп чыгышкан деп билдирген Жириновский. Назик Алибекова. Улукбек Кочкоров өзүн акылдуу сезип, Мадумаровго бир тийишип көрдө эле болбой калды. Мадумаровдун берген суроосуна жооп бере албай кагаздарын чукуланып уят болду. Мадумаров биримдик менен чөгөсүң деди, чөгүп кетти. Кечээки революциянын башаты өзгөчө ушул биримдик менен мекеним Кыргызстан партияларына нааразычылык билдирип элдер чыгышкан болчу. Бирок аягы башкача болуп өзгөрүп кетти.
Бийликке элешкен ар бир адам Мадумаровго сөзсүз асылат. Ушул жагынан деле анализдеп ким бийликчил билип алса болот. Ал эми Мадумаров маңдайында ким болбосун, ар дайым чындыкты айтып келет. Ушул убакытка чейин Мадумаровдун көп айткан сөздөрүнүн чындыгы бар экенине убакыт өткөн сайын күбө болуп, туура айткан экен деп келебиз. Бирок убагында айтып жатса укпайбыз. Ушундай таза, темирдей тартипте, мыйзамдуулукту туу туткан адамдарды колдоп алышыбыз керек деп жазат ал. Президент отставкасын жарыялайбы же кырдаалдык колго алабы? Президент Сооронбай Жээнбеков соңку 3 күндө куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчисин 2 рет кабыл алды. Кечээ башкы прокуратура жана УКМК жетекчилиги менен жолугушту. Президент 19 октябрга чейин Бишкек шаарында өзгөчө абал жарыялап, Алмазбек Орозалиевди Борбор калаанын коменданты кылып бекитти. Кызматтын тапшыруусу күтүлүп жаткан президенттин соңку ишенимдүү жүрүштөрү ар кандай талкууларга жем таштады. Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматын тапшырууга даяр экени Ала Тоо аянтында Жогорку Кеңеш трибунасынан да айтылды. Президент менен жолукканда кырдаалды талкууладык. Депутаттарда кворум болуп жыйналып, бүгүн менин талапкерлигимди бекитип берсе, ушул процедура бүткөндөн кийин 2-3 күндүн ичинде арыз жазып берем деп сүйлөштүк. Эми өз арызы менен жазып кетсе, экс-президенттеге макамы калат. Эгерде импичмент болуп кетсе, анда макамы сакталбайт. Импичмент деп жарыяланса, иш козголушу керек да, аны жөндөн жөн жарыялабайт да деген эле өкмөт башчы катары көрсөтүлгөн Садыр Жапаров Ала Арча резиденциясында. Мындай билдирүүдөн кийин президент отставкага кетери анык болуп калды деген маанай жаралган. Бирок ал көпкө созулбады. Президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровдун өкмөтүн бекитүүгө шашыла элек. Ал тургай айрым депутаттар аркылуу Жапаров бекиген Жогорку Кеңеш жыйынында кворум болбогону тууралуу саясий билдирүүлөрү болду. Ал тапта Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун жетекчиси Эмилбек Каптагаев өлкө толук укуктук нукка түшпөйүнчө президент өз милдетин аткарууга милдеттүү экенин айтууда. Каптагаев президент Жээнбеков азыр кызматын тапшырса качып кеткенге тете болорун, мамлекеттик жогорку бийликти жаңы Жогорку Кеңеш куралгандан кийин гана таштоого болорун айтып жатат. Ал тапта коомдук сайттарда кызматтан кетем дегенден кийин кетиши керек таризинде сөздөр айтылып, президенттин отставкасын күткөндөр да бар. Тилекке каршы Сооронбай Шарипович 3 жылда эчтеке кылган жок. Кыргызстанда эч кандай өзгөрүү болгон жок. Doing Business индекси менен коррупция боюнча артка кеттик. Бажалардын, кудалардын, тааныштардын заманы болду. Коррупцияга, кланга шектелгендер адамдар бийликке келди. Журналисттер факты көрсөтсө далил сурады. Пандемия убагында болгон башаламандыкты эл унуткан жок. Ушулардын баары биригип келип, таза эмес шайлоо менен чыгып кетти. Эми ал Кыргызстанды саясий кризистен чыгаруу үчүн арызын жазып, тынчытып анан кетиши керек. Эл ишени менен чыкты дейт саясат талдоочу Нурбек Мухтаров. Президент мындай айыптоолорго жооп кайтар элек. 6 октябрдагы тополоң окуялардан кийин ал эл алдынан көрүнгөн жок. Бирок Жээнбековдун күч түзүмдөрүнүн башчылары менен жыйын өткөрүп, башка иш-аракеттерин жасап жатканын анын басма сөз кызматы билдирүүдө. Серепчи Мусуркул Кабылбеков азыр президент бирден бир легитимдүү орган болуп жатканын белгилейт. Президент азыркы кырдаалда кызматынан чегиниши коомдун туруктуулугуна кедергисин берип калышы мүмкүн. Себеби азыр премьер-министр делип жаткан Садыр Жапаров легитимдүүлүк маселеси чыгып жатат. Кворум болгон жок деп Жапаровду тааныбайм деген саясий күчтөр көп болууда. Кырдаалды турукташтыруу үчүн бизге легитимдүү орган керек. Жээнбеков кандай болгон күндө да азыр мыйзамдуу президент. Жаңы парламент куралгыча президенттикти сакташ керек. Жээнбеков азыр кетсе абал мындан да татаалдашып кетет. Жээнбеков президент катары өз кызматында калып, жаңы шайлоолорду дайындап, аны өткөрүп, андан кийин гана кызматынан баш тартса болот. Буга чейин Жээнбеков экс-президент Роза Отунбаева менен жолукканы тууралуу да кабарланган. Анда улуттук мунасага келүү тууралуу сөз болгону айтылып, ашыкча маалымат берилген эмес. Бүгүнкү күнгө чейин президенттин кайда экени тууралуу да так маалымат жок эле, бирок бүгүн анын мамлекеттик резиденцияда иштеп жатканы белгилүү болду. Минскте кайрадан жаңжал уланып, милиция менен эл кагылышты. Белоруссиядагы Минск шаарында кечээ дагы нааразычылык акциясы уланды. Жалпыга маалымдоо каражаттарындагы маалыматтар боюнча күч түзүмдөрү митингчилерге каршы суу чачкыч жана үн чыгаруучу гранаталарды колдонгон. Ал эми күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү калкандар менен чыгышкан.
Минск шаардык ички иштер башкармалыгынын расмий маалыматы боюнча, акция учурунда бир нече адам кармалып, териштирүү иштерин жүргүзүүчү милиция пункттарына жеткирилген. 9 августтагы президенттик шайлоо кайрадан Александр Лукашенко жеңип чыкканда нааразы болгон жарандар нааразычылык акцияларын улантып келет. Ал эми жаңы президент ант берүүгө жетишкен.